Söz Райым Бачаев, Венера Қалбековна сізде. Рахмат, Бақыт Үсенович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Рыскулбек Асанович, менде сизге суроом бар. Бизди марттын башында жыйынга катышканбыз, сокулук боюнча, ЦОМго. Сиз ошондо айткансыз, ошол ЦОМдогу имаратты жеке имарат деп 100 000 сом бир айда төлөткенсиңер. Ошол боюнча кандай аракеттер жасадыңар? Силерге муниципалдык имарат алсаңар жакшы го, Ошол акчаңар өзүңөргө калмак. Венера Қалбековна, рахмат. Бул маселе боюнча биз ушул 2016 жылы ушул биздин жергиликтүү бийлик Сокулук райадминистрациясына кат жөнөткөнбүз. Андан тышкары биздин фонд, биздин республиканын фондко кат жөнөткөнбүз. Бизден ошол здание жоктугуна байланыштуу арга жок, биз ошол частниктерден аренда алууга муктаж болдук да. Biz ошон менен эле бирге 2016-18 жылы кайра ошол тендер объявлять эткенбиз да, уже жалпы тендер. Может быть, ошо дагы чыгып калабы депчи. Бирок тилекке каршы бүгүнкү учурда ошол биздин мамлекеттик зданиялар жок болуп атат да бул жерденчи. Биз жана жогоруда айтып өтпөдүкпү, биздин цон ачылуу маселеси боюнча бул эң эле чоң көйгөй бул ушул зданиялар болуп атат да. Азыркы учурда Сокулукта ушул бизге ылайыктуу здания болбой атат, өзүлөрүнүн да зданиясы жок болуп атат да. Бизде Сокулукта дом культуры деген бар, пустует почти. Ошол муниципалдык имаратта, ошону деле бир жагын алып, ремонт кылып, колдонсоңор болот беле? Колдонсок болот. Биз ошо райадминистрацияга биз нечен каттар жазганбыз, мэрияга да кат жазганбыз. Бул боюнча да социальный объекттер болсо бизге өткөзүп берсеңиз, биз өзүбүз ремонттоп алабыз депчи. Но тилекке каршы бизде здание жок деген каттар келишти да. Хорошо. Андан кийин вот здесь вот справка, регистрация смерти, также выдача свидетельства о смерти деген. Это справка о смерти тоже, да, вы это выдаете? Да. Свидетельство о смерти выдается, и форма 8 – это справка для получения пособия на погребение в социальных органах. Понятно, потому что выдача справки о смерти, очень много было жалоб. Это у нас, получается, выдает патологоанатом, да? Не вы? Все понятно. А почему вы не можете себе взять эту услугу? Чтобы у людей, потому что там очень много было жалоб по поводу того, что вымогали деньги, чтобы взять справку о смерти. Бул боюнча мен здравоохранение мен жумуш алып барып атабыз, как раз жанакы отцифровка боюнча населенияны именно здравоохранение жагынан ошондон кийин гана подключать эте алабыз. Бүгүн регистрация кыла алабыз о смерти. Бул боюнча иш алып барылып атат. Рахмат. Андан кийин дагы менде суроом, Кыргыз почтасы Марат Жолдошбекович, Сокулук райондогу почтальондор наразы болуп атышат. Алардын айлык маянасы кандай? Айтып коесуздарбы? Саламатсыздар, Венера Қалбековна. В среднем Кыргыз почтасынын сотрудники айлыгы 5000 сом. 5000 сом, да? Жеке типографиялар бар, билесиздер, Ошо жеке типографиялар газеталарды чыгарышат экен. Андан кийин ошо почтальондорго тарап берсин деп берет экенсиңер да. Эгерде ошо бүт газеталарды тарата албай калса, ошол эле почтальондун мойнуна илип коет экенсиңер. Ошондой туурабы? Бизге кээде андай фактылар действительно обращение болуп атат, почтальондор. Биздики служба внутреннего аудита бар, и биз стараемся реагировать. Каждый районный филиал ошол газеталар боюнча өзүлөр договор түзөт на месте. Биз бүт районный филиалдарга тапшырма беребиз, чтобы навязывание деген болбосун. Почтальондор сатканда только сатсын. Өз калуусу менен сатылган дейчи. Анан эгерде почтальондон бизге андай обращение болсо, биз незамедлительно реакция кылабыз. И тиги районный
жетекчи вплоть до освобождения каралат. Если андай факт болсочу. Марат Жолдошбекович, ошондой обращение болуп атат, пожалуйста, карап койгула. Себеби деген почтальондун айлыгы 5 эле 1000 сом, анан кийин дагы эле илип койсоңор мойнунан да эмнесин кантип жашайт? Ооба, биз карап чыгабыз обязательно. Анан кийин дагы бир суроо, интернет боюнча запрещенный сайттарга тыюу салуу деп мугалимдер кайрылып атышат. Балдардын психикасы бузулат экен. Ошол жакты да сиз Талантбек Орускович, сиз айттыңыз, цифровой идеология деп иш жүргүзүп атат. Ошол боюнча да бир жакшы көңүл буруп койсоңор, себеби деген азыр бизде интернет боюнча биз билебиз, интернет баары эле колдонот, там большие деньги, но бирок ушундай сайттарга биз көзөмөлгө алышыбыз керек. Потому что биздин балдарыбыз, биздин келечегибиз. Рахмат. Сунуш кабыл алабыз. Рахмат.